Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Кирпичныйда Эл Насип курулуш компаниясы куруп берген көп кабаттуу элитный домдон сатыла турган ремонту укмуш болгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Кирпичныйда турам. Бул көчөнүн аты болсо Мамырова көчөсү. Бул жакка кантип келем десеңиздер, бул жакта болсо Ак Тилектин круговой жайгашкан. Ошол Ак Тилектин круговойунан сиздер бул жакка Ноокатский подъемду көздөй бул жакка карап бир 300 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле Мамырова көчөсүнүн жолдун сол тарабында Асан Үсөн аталышындагы чоң магазин маркетти көрөсүздөр. Мына ушул Асан Үсөн аталышындагы маркеттин жанындагы эле мына ушул көчөгө киресиздер, дагы ичкериге түз 100 метр басып, мына ушул Эл Насип курулуш компаниясы куруп берген көп кабаттуу элитный домдун алдына бара бериңиздер. Барып, биринчи подъездине кирип, экинчи кабатына көтөрүлөсүздөр. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган ремонту сонун болгон 3 бөлмөлүү батирдин алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул көп кабаттуу элитный домдордун подъездери кеңири, таптаза сонун болот. Лифттери дагы кызматта, сырт тараптан толук маалымат бердик сиздерге. Азыр мына ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Ушул үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сатыкка коюпсуздар, а? Ооба. 3 бөлмөлүү батир экен. Ремонту бул жактан эле көрүнүп турат, жаркырап сонун болуп турат. Ремонту болгондо канча болду бүткөндө? 7 ай болду. 7 ай, а? 7 ай болду. Жаңы ремонт экен да? Жаңы ремонт. Эч ким жашай элек же жашадыңызбы? 1 ай жашадык, мындайын жаап койдугам, сатабыз. Мындай айтканда өзүнүн биринчи ээсин издеп атат экен бул үй. Жакшы. 3 бөлмөлүү батир жалпы аянты канча болуп калат? 72 квадрат метр. Кеңири экен, а? Кенен. 72 квадрат метр. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Дубалдарын көрүп атасыздар. Супермоющий обой. Асты болсо ламинат, потолоктору натяжной, лампалары коюлган. Мындай жатканда сонун болуп жасалган. Прихожкасын бир көргөзүп коелу. Прихожкалары кеңири экен. Оң тарапта өзүнүн мини шкафчиги бар экен. Жакшы. Бул жака коридорлору узун мындай кеңири экен, а? Кенен, Потолокторун көрүп атасыздар, натяжной болгон. Бул жакта лампалар дагы бир 3-4 коюлган экен, жап-жарык болуп. Бул конок бөлмөсү окшойт, а? Конок бөлмөсү. Мынакей достор, азыр сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп атабыз. Асты ламинат, дубалдары моющий обой, потолоктору натяжной, люстра, лампа бүт бардыгы коюлган. Отопление кирген. Азыркы учурда бардык эле шарттары бар бака? Бардыгы бар, даяр. Кирет, жашайт. Айнек терезелери пластик экен. Бул жактан сыртты көрөсүздөр, двордун алды көрүнөт. Айнекти ачсаңыздар эле. Машинаңыздарды же болбосо балдарыңыздарды айнекти ачып эле карап турсаңыздар болот. Бул ошондо мындай эсептегенде экинчи кабатта жайгашкан экен, а? Подвалын кошкондо экинчи кабатта жайгашкан экен бул. Асты подвал. Ушуну эске алыңыздар. Бул жак болсо спальный. Ремонт эмес сонун болуп тур, а? Ремонту жакшы, колдон келишинче кылдык. Азыркы учурда эми бул батириңизде килем, занавеска, шкафтар турат. Булар кандай болот экен? Калабы кетеби? Эмне кыласыз? Эми клиентке карайбыз. Таштайбыз, акчасын келишсек таштайбыз. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Жалпы аянтын канча дедиңиз? 72 квадрат метр. 72 квадрат метр. Өтө кенен экен. Жакшы. Бул жактан түз эле киргениңиздерде эшиктерден. Бул жак болсо кухня болуп калат экен. Айта кетчү бул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин бүт бардык эшиктери мына ушундай бардыгы окшош, жакшы дизайндагы эшиктер коюлган. Бул жакта да көрүп атасыздар. Сонун көрүнөт экен. Бул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирде эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер. Кааласаңыздар калтырат экен, кааласаңыздар алып кетет экен. Жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, бүт бардыгынын өзүнүн орду бар экен. Газ печка, раковина, бул жакта болсо эмне деп коет элем аны? Микроволновка. Микроволновка, бул жакта холодильниктин орду дагы бар экен. Бул жактан болсо телевизор. Чай ичкенче телевизор көрө берет экен, а? Ооба. Өтө сонун. Өзүзгө шат түзгөн элек да.
Өзүбүз жашайбыз деп. Өзү жашайбыз деп. Bir ай жашапсыз, а? Bir ай жашадыган ортодон иштер чыгып. Жакшы. Бул спальня экен, а? Спальня. Айнек терезелер пластик, отопление бар, суу свет бар. Айта кетчү сөз, бул домго азыркы учурда газ келе экен. Себеп дегенде бул новостройка, жаңы эле бүткөн дом, газ Кудай буйруса жакынкы күндөрдө келип калат экен. Эми негизи өзүңүздөр билесиздер, кандай гана дом болбосун, ар бир домдо газ болот. Жакшы. Документтер кимдин атында экен? Документ өзүмдүн атымда. Документине проблема жокпу? Жок. Бул жак санузел, ванна. Полу дубалдары бүт бардыгы жаркыраган кафелде экен. Потолоктор натяжной, лампа коюлган. Вытяжкасы да бар экен. Киргениңиздерде сол тарапта стиралка, раковина, күзгү, аристон бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта шторкасы да бар экен. Мындай жатканда келип эле жашай бересиздер, эч жерин эчтеке кылбайсыздар. Бул жерде кышында жашагансызбы ака? Жок, биз кыш чыгайын дегенде жашадык ошойт. Мындай жакшы эле ысыдуу отоплениясы? Ооба, жакшы эле. Жакшы эле, а? Жакшы. Бул жагы болсо ажаткана болуп калат экен, көрүп атасыздар. Полу дубалы бүт бардыгы кафель. Кээ бир ажатканаларда раковина болбойт, бул жакта раковина бар экен. Вытяжкасы иштеп атат. Жакшы. Коңшулар кандай анан ака? Bir ай жашадым деп атасыз. Кандай экен адамдар? Коңшулар жакшы. Жакшы эле адамдар, а? Группабыз бар, баарыбыз. Сурашып турабыз. Өтө сонун анда. Эми басын айтың ака, басын канча деп атасыз? Баасы $72,000. $72,000. Адашып атабыз, $52,000. $52,000. Квадрат метрди чагып өрүпбүз да. $52,000 экен. Кеми болобу? Кеми аз-маз болот, аз-маз кыргызчылык кылабыз. Жакшы, өтө сонун. Ырымына жараша жүрүп беребиз дейт. Бул жактан жер үйүм бар эле, алмашпайлы ака деп чалып калса кандай атып бересиз? Жок, бизге да акча керек болуп аткан сатып атабыз. Акча керек, ошон үчүн сатып атасыз, а? Ошон үчүн акчасын да жөндүү кылып коюп койдук. Негизи баасын жакшы эле коюпсуз. Еще плюс түшүрүп дагы берет экен, ырымына жараша. Андыктан бул жагы өзүңүздөрдөн келип сүйлөшкөнүңүздөрдөн зависит этет экен, мындай айтканда. Документтер тагы? Документ тагы өзүмдүн атымда. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы жок. Бардыгы центральный жолдо жайгашкан, а? Жайгашкан. Садик жаныбызда 50 метр, 100 метр. Жакшы. Эми өзүңүздөр билесиздер, Кирпичныйда өтө сонун тынч райондордун бири, бардык шарттары бар. Жакшы. Болуптур экен онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Силерге да рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонтту сонун болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Баасын дагы сурадык. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн колдон чарбаңыздар. Баасы 52,000 адашыппыз да. Квадрат метрин айтып бериппиз да. Баасы 52,000 кеми болот дейт. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.